Ош шаарында кемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата уюштурулган Түрк кеңешинин жаш лидерлеринин 3-чү форуму уланууда. Иш-чарага Азербайжан, Казакстан, Түркия, Өзбекстандан жана Кыргызстандын аймактарынан келген 50дөн ашык жаш делегаттар катышууда. Форумдун максаты региондорду өнүктүрүү жана жаштар саясатынын алкагында тажрыйба алмашуу, шаардын потенциалын өнүктүрүүгө кошумча дем берүү, түрк тилдүү элдердин ортосундагы боордоштук жана достук мамилени чыңдоо болуп саналат. Иш-чара 31 августта башталган жана бүгүн жыйынтыкталат. Форумдун алкагында Түрк кеңешинин өкүлдөрүндөгү активдүү жаштардын ишмердүүлүгү туурасында илимий жана практикалык конференциялар, эркин темалар боюнча жолугушуулар, тегерек столдор уюштурулууда. Түрк кеңешинин жаш лидерлеринин форуму 2018 жылдан бери өтүп келет. Осы Кыргыз элинин жастары өтө талантты, заманауи, окумусты жастар болуп келет. Мен өткөнү Бишкекте Наурузда болдум. Азыр энди экинчи рет осы жылы Ошка да Бишкекте де келдим, Ошка да келдим. Сондуктан менин оюмча осы Кыргыз элинин жастары менен сүйлөскөндөн кийин бир халыкаралык проблемаларды, ортак проблемаларды талкылагандан кийин осы Кыргыз жастарынын убактылуу дамып атканына, билимдүүлүгүнө ар качан да тәнтүү болом. Кыргыз жастары менин оюмча Орталык Азиядагы заманына сай технологиялык заманга өзүнүн үлөсүн косуп жаткан өтө бир дарынды, мамандыгы жогору жастар болуп келет. Буюрса чогуу дагы бир проекттерди ишке ашырууну сүйлөштүк. Бул дегени жаштар үчүн чек жок, достукта, ынтымакта биз үчүн эч кандай чек ара болбош керек да. Ынтымакчылыкта болобу, достукта, мамиледе, жумушубузда биз жаштар ошол биздин арабызда эч кандай чек жок. Биз буюрса тарыхты мындай достуктун негизинде, ынтымактын негизинде жазабыз деп ушундай бир иш-чараларга катышып отурабыз.